Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын бүгүнкү коногу ТИКАнын Кыргызстандагы мурдагы координатору, Стамбулдагы Мармара университетинин профессору Фахри Бей. Фахри Бей, iyi günler. Фахри мырза, саламатсызбы? Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Түркияга сапар менен келип жатат. Түркия былтыр октябрда келген жаңы кыргыз бийлигин кандай кабыл алды? Буга чейинки Бишкек менен Анкаранын мамилелерин эске алсак, бул зыяраттын мааниси кандай деп ойлойсуз? Şüphesiz diğer devletler gibi Türkiye'de Албетте, Түркияда башкалар эле Кыргызстандын былтыркы саясий окуялардан кийин бир калыпка түшүшүн күттү. Референдум, андан соң президенттик шайлоонун жыйынтыгын биринчилерден болуп куттуктаган Түркия болду. Шайланган президент жана өкмөтү менен тыгыз мамилелер курулду. Эки өлкөнүн президенттери телефон аркылуу сүйлөшүп, тышкы иштер министрлеринин сапарларда болду. Октябрь айынан бери кыска мөөнөттө Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда алакалар күтүлгөндөй эле нукта болду деп ойлойм. temaslar kuruldu. Кыргызстан Түркия ile Кыргызстан Түркия менен кызматташтыгынын потенциалын канчалык натыйжалуу, жетиштүү колдонуп жатат? Буга кайсы маселелер кедергисин тийгизүүдө деп ойлойсуз? Анан геосаясий факторлордун таасири канчалык? bu konuda ne kadar? Şüphesiz ülkeler arası ilişkiler Эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтыкка сиз айткандай бир канча фактор таасирин тийгизет. Ал эми Кыргызстан Түркия кызматташтыгын эки чоң топко бөлүп карасак болот. Биринчиси бул эки элдин өз ара мамилеси. Башкача айтканда Кыргыздар менен түрктөрдүн кылым карыткан достугу бар. Бирок өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкка келсек, Кыргызстан эгемендигин алгандан кийин гана мамлекеттик деңгээлде алакалар башталган. Акыркы 30 жылда эки өлкөнүн ортосунда кызматташтык жакшы нукта уланып келатат десем болот. Албетте, эки мамлекеттин ортосунда да ысык суук мамилелер болбой койгон жок. Бирок жалпылап айтсак, карым-катнаш өз калыбында жүрүп жатат. Ал эми Кыргызстан менен Түркиянын саясий кызматташтыктан мурун маданий, соода жана билим берүү тармагында чоң долбоорлор бар. Ошондой эле акыркы жылдары Кыргызстандан Түркияга эмгек мигранттары келе баштаганын билебиз. Кыргызстанда болсо 300дөн ашык түрктөрдүн чакан ишканалары иштейт. Эки өлкө ортосунда соода жүгүртүүдөгү эң чоң тоскоолдук жолдун узундугу. Кыргызстан деңизден алыс жайгашкан. Түркиядан Кыргызстанга жетчү түз темир жолдун жоктугу товар жүгүртүүдөгү эң чоң тоскоолдук. Ал эми Кыргызстандын чөлкөмдө стратегиялык мааниси бар. Мисалы, Кыргызстан Кытай менен чектешет, Ооганстанга жакын. Албетте, мезгил менен чек араларда көйгөйлөр чыкканын да угуп жатабыз. Бирок оң терс көрүнүштөргө карабай, кыргыз-түрк алакаларын эл аралык кызматташтыктын үлгүсү деп атай алабыз. Муну менен катар потенциалдуу кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн эки өлкө ортосунда товар алмашууну $1 миллиард чыгаруу керек деген сөз болду. Бирок дүйнөлүк экономикалык таңкыстык, пандемиядагы чектөөлөр, өлкөлөрдүн ички экономикалык кризиси $1 миллиард чыгуу ыктымалдыгына бөгөт койду. Учурдагы $400–500 миллион тегерегиндеги товар жүгүртүү көлөмү албетте расмий статистика. Ошол эле маалда соодагерлердин өзү менен кошо таашыган товарлары бул расмий эсепке кирбей калат. Бирок эки өлкөнүн ортосундагы соода $1 миллиард kем эмес деп айтылам. Bu halkların dostluğu, devletlerin yakın ilişkilerini Bu Türkiye ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Мен билгенден Кыргызстанда бийликке келген ар бир президент Түркия менен соода жүгүртүүнүн көлөмүн $1 миллиард чыгарабыз деп убада берет. Эки өлкө бул максатка качан жетиши мүмкүн? gerçekleşmedi. şöyle bir defa Кыргызстан менен Түркия түрк тилдүү башка өлкөлөр менен эркин соода келишимдерине жетишүүсү керек. Ошондой эле логистикада төлөмдөр азайтылып, оор жүк таашуучу линиялар курулушу абзел. Деңиз болбогондуктан түз темир жолун куруу альтернативдүү жол катары каралат. Өзгөчө Нахчыван коридору ишке ашса, Стамбулдан чыккан поезд түздөн-түз Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстанга чейин жетет. Менин оюмча, Садыр Жапаровдун Түркияга сапарында дал ушул маселелер талкууланат деген ойдомун. tonajlı bir hale Bir de Kırgızistan Türkiye Кыргызстандагы акыркы саясий окуялар, түрк тектүү кыргыз жараны Орхан Инандынын дайынсыз болуп жатышы, Анкара менен Бишкектин мамилесине, анын ичинде экономикалык карым-катнашка кедергисин тийгизиши мүмкүнбү? etkileyebilir mi? Evet, şöyle söylemek lazım. Bir defa Сиз айтып жаткан жарандын дайынсыз кеткени боюнча учурда так маалымат жок. Түркияда, Кыргызстанда расмий жооп бере элек. Сапат билим берүү мекемелери, тагыраак айтсам, гүлен кыймыл колдогон мекемелерди эки башка мааниде карасак болот. Акыркы 5 жылга чейин түрк бийлиги Кыргызстандагы бул билим берүү мекемелерин эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын бир бөлүгү катары карачу. Учурдагы бийликтеги партия гана эмес, ага чейинки өкмөттөр да колдоп келген. Бирок 5 жыл мурун гүлен кыймылы Түркияда аскердик төңкөрүш аракетин жасаган
террордук уюм катары жалпыбызга белгилүү. Тактап айтсак 2016 жылы 15 июлда төңкөрүш аракети болуп, ал түрк өкмөтү тарабынан бастырылган. Муну түрк армиясындагы Гүлен кыймылынын аскерлери уюштурду деген айып коюлган. Бул төңкөрүш аракетинен кийин ал кыймылга мүчөлөр Түркиянын дос эмес экени жарыяланган. Мындан улам дос өлкөлөрдүн бул кыймылга колдоо көрсөтүшүн каалабаганын ачык билдирген. Бул окуялар кыргыз-түрк мамилелерине доо кетирбейт деген үмүтүм бар. Анткени эки өлкөнүн ортосунда дагы бекем, тыгыз жана ар тараптуу кызматташтык бар. Ал эми Түркия Кыргызстанды дос катары көрөт. Кыргыз эли түрк элинин эң жакын досу. Ал эми эки мамлекеттин ортосунда мындан ары кандай мамиле түзүлөт, аны көрө жатарбыз. Sonuca bağlanır, hep birlikte göreceğiz. Фахри мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат. İyi yayınlar diliyorum, sağ olun.